Жылтоқ ошор алдында маалымат жыйын өткөргөн өлкө башчы алгач аткарып жаткан иштери жана келечектеги пландары менен бөлүштү. Негизги багыт катары 2040 жылга чейинки программаларды ишке ашыруудагы ири долбоорлорго токтолду. Аны менен катар президенттикке талапкерлигин койгондогу 2024 жылга чейинки пландарындагы четинен аткарып жаткандыгын эске салды. Тилекке каршы буга чейинки экономикалык саясат аймактарды өнүктүрүүгө жөндөмүш болуп келди. Мисалы бюджет, салык, акча кредит саясаттары региондун өнүгүүсүндөгү диспропорция эске алынган эмес. Натыйжада ички миграция күчөдү. Алыскы райондордон, анын ичинде чек ара аймагынан көчүп кеткендердин саны абдан көбөйдү. Ошол себеп менен акыркы 2 жылда региондогу долбоорлорду каржылоонун көлөмүн кескин түрдө жогорулаттык. Катарынан суроо берүүгө жазылган журналисттердин көпчүлүгүн саясат, коррупция, кадрдык өзгөрүүлөр жана элдин жашоосун жакшыртуу аракеттери көбүрөөк кызыктырды. Президенттик шайлоонун алдынан негизги таандашы Өмүрбек Бабановду коррупцияга айыптап, ага 25 суроосу бар экенин, күрөшүүнү Бабановдон баштай турганын айтканы бардыгыбыздын эсибизде. Азыркы тапта анын саясаттан кеткени боюнча оюн айтып, баары убакытка байланыштуу болгонун кошумчалады. Өмүрбек Токтогулович Бабановдун таржымалы бул чоң бизнес менен чоң саясаттын кызыкчылыгы аралашып кеткендигинин эң таза накты үлгүсү да үлгүсү. Азыр мына шарт түзүлдү, мүмкүнчүлүк берилди. Муну иш козголгон экен, экономикалык иштер бар экен. Мына азыр тергөө иштери жүрүп атат. Аны барып өзүн актанысын, ал иш боюнча өзү чындыгын жерде чын болуп чындыгын көрсөтсүн. Мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан эми 25 суроо, 25 суроо боюнча азыр эми мен бергеним туура эмеске, муну тергөө берет да, аяктан тергөө берет. Келген журналисттердин көпчүлүгү коррупция, анын ичинде Раим Матраимовго байланыштуу суроолорду беришти. Өлкө башчы бардыгы мыйзам чегинде чечилерин айтып, бажы тармагы эгемендик алгандан бери майлуу сүттүү тармак экенин, аны ачыктоого өзү да жеке кызыктар экендигин кошумчалады. Эгемен жылдары образын айтканда, Раим деп атпайсыңарбы, Матраимов. Андай коррупционер, андай образын айтканда коррупционер 10 эмес 100 чыккан. Мына азыр ошо бажыда иштеген жөнөкөй карапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Анын мүлкүн, байлыгын көрсөң, биринен бир ашат. Игертен бери 90-жылдар келаткан. Мен айтып атам дагы башында. Андай толтура. Маселе каякта? Маселе мына биздин элибиз коррупцияны абдан жаман көрөт да, жаман көрөт. Жек көрөт, аны баары жек көрөбүз, жаман көрөбүз. Мына менин элге жолукканда айтып атам, жардам бергиле. Коррупциялар биздин арабызда баспай турган шарт түзөлү. Анын үчүн эл баарын көтөрүшүбүз керек. Рахмат массалык каражаттарга жазып атасыңар, бизге абдан чоң жардам болуп атат. Ошого реакция кылып атабыз, биз да органдар менен ошону карап атабыз. Тышкы алакаларды жакшы деңгээлге көтөрүлдү деген менен кыргыз-тажик мамилесинде мүчүлүштүктөр көп болуп, тилекке каршы кээде жергиликтүү тургундар майда чырдын курмандыгы болуп калууда. Бул көйгөйгө мамлекет башчы да кайдыгер карабай тургандыгын айтып, чечүү жолдорун санап өттү. Тайстан боюнча маселе оңой болбой атат, оор болуп атат, ачык айтышым керек. 2 жылдан бери мурун сүйлөшүүлөр токтоп калган. Бирок биз бул сүйлөшүүлөрдү жетишкенибиз болду, кайра баштадык жолугушууларды. Biz урматтуу Тайстан президенти Эмомали Шарипович Рахмон менен биринчи сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Мына биз кыргыз тарап, мына даярбыз. Мамлекеттеги жалпы абалдан сырткары Бишкек шаарынын түтүнү менен булганган абасы да көңүл сыртында калган жок. Бул боюнча мамлекет башчы өз оюн айтып, маселе 1-2 жылда эмес, аны көп убакытта чечүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Бишкектин четиндеги бардык конуштарды газга өткөзүш керек. Biz kaçan gazifikatsiya kılganda bu mesele dağı çeşile başlaydı. Allah Kudayga şükür, Gazprom kampaniyası arkalı hazır 320 kilometreye yakın gaz tütükçeleri tartıldı. 16.000 үйгө az gaz kirgizildi. Мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн пландардын арасында кошуна мамлекеттерге берилчү суунун ордуна компенсация алуу талаптары да бар. Буга чейин 1998 жылдан бери суу алган өлкөлөр ордун толуктап келген болсо, бул талап 2006 жылы жокко чыгарылган. Эми аны жандантып, ордуна акчалай газ же күйүүчү май алуу каралууда. Мында сырткары жыйында социалдык маселелерден баштап, келечек пландарга чейинки суроолор берилди.
3 сааттан ашка созулган президенттин маалымат жыйынында өлкөдөгү болуп өткөн ар кандай кырдаалдар боюнча маселе көтөрүлдү. Анда коррупциядан баштап Бишкек шаарындагы ышталган булганган абадан сырткары билим берүү, социалдык маселелерди көтөрүү тармагында дагы сөз болду. Мындан сырткары президент алдыдагы келечек пландары менен дагы бөлүшө кетти. Бүгүнкү жыйынга 180 журналист катышып, түрдүү багыттагы суроолорун бергенге жетишти. Жыл сайын салтка айланган жолугушууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү эркин түрдө каалаган көйгөйлөрүн көтөрүп жооп алышат. Андагы негизги максат өлкөдөгү сөз эркиндиги жана аткарылган иштердин ачыктыгы. Элиза Нурматова, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.